облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогу 4-орундан баштап биз сыйлыктарды тапшырууну уланталы. Барыңыздар курама командаларды колдоп, кубаттап, дем берип туруңуздар. Орунду алган команда. Алдыга жылабыз Алай курама командасы. 4-орун. 30.000 сом сыйлыгы менен. 30.000 сом. 3-орунду багындырып сом сыйлыгы менен сыйланат. Каракулча командасы. Кол чаап коюңуздар. Өкүлчүлүктүн өз колунан Зиядин Исламович белектерди берип атат. Ал эми 2-орунду багындырган 80.000 сом сыйлыгы менен Кара Суу командасы. Кара Суудар барбы? Андан кийин өзгөчө кол чаап турабыз. 120.000 сом акчалай сыйлык жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогу. Кол чаап коюңуздар. Өзгөн курама командасы. Өзгөчө кол чаап, өзгөндүктөр барбы? Кубок мынаке. Ат чабыш боюнча айттым го 120.000 сом, 120.000 сом өзгөн командасы жана кубокту алды. Ат чабыш боюнча өзүңүздөр көрдүңүздөр, 3-орунду багындырган жигитибиз 10.000 сом сыйлык менен сыйланат. Ат чабыштан 3-орунду келген. Экинчи орунду багындырган 20.000 сом сыйлыгы менен сыйланат. Ат чабыш. Мынаке бул жактан келатат. 2-орунду багындырган 20.000 сом сыйлыгы менен сыйланат. 1-орун ат чабыштан 1-ол келген 40.000 сом сыйлыгы менен сыйланат. Сулайманов Акыл мырзанын аты экен. Кол чаап коюңуздар. Ноокаттан келген 1-орунду 40.000 сом менен мынаке сыйланып отурат. Жана көкбөрү боюнча катышкан дагы 4 команда бар. Капитан командалар келсеңиздер, аларга дагы сыйлыктарыбыз бар. Ош, Ноокат, Чоң Алай, Араван району. Келиңиздер, капитан командалар. Аравандыкы мына капитан команда келет. Араван барды. Жана ошондой эле Ош шаарынын мэри дагы өзүнүн бир жакшынакай акчалай сыйлыктарын берип атат. Алмаз Шелмекович кошумча сыйлыктарды кайгарууда. 4 команда: Ноокат, Чоң Алай, Карат, Араван, Алты Араван. Азыркы 1-2, 3, 4 орунду уткан капитан командалар келиңиздер. Алмаз Шелмековичтин өзүнүн да сыйлыктары бар. Алыңыздар. Ош шаарынын мэри Алмаз Шелмекович 4 командага мынакей алдыга озуп чыккан командага өзүнүн акчалай сыйлыктарын берүүдө. Башкаларга берип койду да. Башкаларга берип койду. Башкаларга берип койду. Келиңиздер. Өзгөн командасы, Кара Суу командасы, Алай командасы жана Каракулча командасы.
Başkalarına verdim. Başkalarına verip koydu dedi ana o. Verip takacağız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü orunda alganlarga Алмаз Ишенбековичтин акчасы. Утулгандар, туура маалымат бериңиздер, урматтуу ортодогулар. Утулгандар, келиңиздер бул. Рахмат, анда туура экен. Утулгандар сүйүнүп коюңуздар өзүңүздөр, сыйлыгыңыздар менен. Рахмат. Келди, ал. Mikrofon qara. Аттын үстүндө эле сөз берели Зиядин Исламовичке. Бүгүнкү иш-чарабызды жыйынтыктоо сөз кайрадан өзүңүздө болсун, келиңиз. Урматтуу спортсмендер, урматтуу көкбөрүчүлөр, урматтуу ат оюнун сүйгөн биздин күйөө армандарыбыз. Мына бүгүнкү 2 күндүк оюнубуз жыйынтыкталды. Алдыңкы орундалган командаларга биз ийгиликтер каалайбыз. Кудай буйруса, мындан дарын алып чоң жетишкендиктер болсун. Утулуп калган командаларга дагы мына жөн калтырбадык, аларга дагы байгелерди бердик. Алар дагы жакшы үргөнүп, кийинкилерде ошо алдыңкы командаларга ат салыша турган болгулар. Мына мен ойлоймун, биринчиден жакшы өттү деп турабы. Себеби дегенде жанагыдай эч кандай жаман көрүнүштөр болгон жок. Эч ким жыгылып андай залакка тарткан жок. Ошондуктан Кудай буйруса бул өтмө кубок болду. Кийинки жылга мындан да жакшы даярданып келгиле. Мындай оюндарды Кудай буйруса көп өткөзөбүз деп убадалар беребиз. Амин анда. Кудайым тынччылык аманчылыгын берсин. Ушундай оюндарга катышып жүргөнгө Аллахым өзү насип кыла берсин. Аллаху акбар. Кубокту айтып койбойбу? Урматтуу жамандестер, жылбай турсаңыздар, барыңыздар, жылбай турсаңыздар. Айтып койсоңуз, эмдиги жылы защита кыласыңар деп. Эмдиги жылы ушуну кубокту коргойт экенсиздер, урматтуу өзгөн командасы. Анан Бишкектен келген конокторубуз бар, сиздер да бул жака чакырып койсок, келип койсоңуздар. Барыңыздар, жылбай турасыздар. Бишкектен келген Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын биринчи вице-президенти Бегалиев Талас Кубатбекович келип отурат. Ошондой эле вице-президент Нышанов Манас